35 жаштан кийин айымдарда бир өзгөчө жашоо башталат экен. Өзгөчө жаңы баракча, жаңы энергия, бардык нерсени сарысеп салып, буга чейин айымдар үй бүлөсү үчүн жашап, ата энеси үчүн жашап, балдары үчүн жашап келсе, 35тен кийин жашоо меники жалгыз эле турбайбы? Мен өзүм үчүн да жашагым келет деген ойлор келип, чечим чыгарып, жок, мен өзүмө убакыт агышым керек турбайбы деген сонун бир сезимдер келет экен. Байкайсыздарбы? Эне бактылуу болгондо, аялдар бактылуу болгондо, тегеректеги баардык үй бүлө бактылуу болот. Биз бактылуу болуш үчүн сөзсүз түрдө биз өзүбүз үчүн жашаганды үйрөнүп, өзүбүздүн кыялдарды ишке ашырып, максаттарды ишке ашырып, өзүбүздүн өнүгүүбүзгө убакыт таап, айымдарды ушул сууга салыштырышат. Суу качан таза болот? Суу ар дайым агып турган суу тунук жана таза болот. Токтоп калган суу бул сазга айланат. Ошол сыяктуу айымдардын өнүгүүсү бул сөзсүз түрдө аккан суудай ар дайым жаңыланып турушу керек. Себеп дегенде айымдар биз балдарды тарбиялайбыз. Биз коомдун чоң бир бөлүгүбүз, үй бүлөнүн очогубуз. Айымдар бактылуу, ресурстуу, билимдүү, энергиялуу болсо, тегеректегинин баардыгы ошол энергия, ошол билимди, ошол ушунчалык бактылуулукту ала алышат. Ошондуктан келгиле айымдар, балким 35ти күтпөйбүз, өзүбүз үчүн дагы убакыт таап, өнүгүү жолун, өзгөрүү жолун баштайлык.